Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Taala барыбызга пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кылсын. Той болгон нафсиден кабыл болбосту адан сактасын. Аллах Таалам Куранды бизге акыл калчасын, ой жүгүрсүн, эстесин, бири-бирине эскертсин деп өзүнүн ырайы менен түшүргөн. Адам баласына берилген эң чоң неаматтардын бири бул Куран. Аллах Тааламдын сөзү. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын осуяты ушу эки нерсени кармансаңар адашпайсыңар деген. Бүгүн Зилзала сүрөсүнүн кыска түшүнүк алабыз. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иза зулзилатил арду зилзалаха ва ахраджатил арду аthqalaha ва қалал инсану ма лаха яума идин тухаддису ахбараха би анна раббака ауха лаха يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Акыркы 30-чы парадагы кыска сүрөлөрдөн Аллах Таалам ушул Зилзала сүрөсүндө биринчи аятында бул кыямат кайым болор алдындагы жердин солкундап титирештеги абалын айтып атат. Бул жер титирөө дегенде жанагы биздеги 12 балл же 10 балл дегендей нерсе эмес бул. Кыямат кайымдын алдындагы жердин силкинүүсүн. Мындай айтканда жер түпкүрүнөн баштап үстүнө чейин кыймылдап титирейт. Ал кезде жердин ичиндеги болгон нерсенин баардыгын өйдөгө чыгарып салат. Аллах Таалам Куранда Хаж сүрөсүндө айткандай: "Я юханнасу тақу раббакум", о адамдар, Роббиңерден корккула. "Инна залзалата саати шейун азим". Чындыгында бул жердин титирөөсү кыямат кайымдын алдында болгон бул өтө чоң коркунучтуу нерсе. Дагы Иншикак сүрөсүндө "Ва идал арду муддат ва алқат ма фиха ва тахаллат". Ал ошо кыямат кайымдын алдында жер узарып, титиреп, солкулдап, жердин ичиндеги нерсенин баардыгын чыгарып салат дейт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан да келген ушул жердин ичиндеги алтындар, күмүштөр, кендер, өлүктөр баардыгы жер бетинде аял боюнда болуп анан төрөгөндөй эле жер бетиндеги бүт Адам алейхиссаламдан кыямат кайымга чейин токтолгон нерсенин баардыгы чыгат. Бошонот жердин ичинде, өйдөгө чыгат дейт. Ошол кезде адам көрүп, үмүт өчүп, айрымдары мастай болуп, ушунчалык корккондугунан, кээ бирлер жана жер бетинде чыгып каткан кендердин баардыгын көрүп, эч ким ага көңүл бурбайт. Ушул үчүн туугандарым менен уруштумбу? Ушул үчүн алакамды буздумбу? Ушул үчүн урдадымбы деп уруулар айтат дейт. Ушул үчүн бирөө менен мамилемди буздумбу деп жана жердеги чыккан кендерди, байлыктарды көрүп, эч ким себеби көңүл бурбаганды көрөт дейт. Мына адам ошол кезде карап, "Оқалал инсану ма лаха", адам көрүп алып чочуйт, коркот. Не болуп кетти бул не деген деп. Анан ал абалдайын яума идин тухаддису ахбараха. Бул кыямат кайым кирип келгендейин ушу жер кабарлайт. Эмне болгон, ким каякта кылмыш кылганын, эмне кылган, жердин баардыгы күбөгө өтөт адамга. Ким каерден күнөө кылган болсо, ошол жерлердин баардыгы күбөлүккө өтөт. Жакшылык кылган болсо, ошол жердин баардыгы жакшылыкка өтөт. Айрымда бир хадистерде талаада болсоң дагы азандайт деген. Ошол жерде уккан нерселер дагы сага жакшылыгыңа күбөлүккө өтөт. Би анна раббака аухалаха. Себеби Аллах Таалам ошондой буйрук берди жерге. Ошо бүт нерсени не кылсын деп, кабар берсин деп. Аухалаха деген ошо Ибн Аббастан, Экримадар айтат экен. Мындай айтканда жерге Аллах Таалам буйрук берет, амыр берет, мындай деп, же Мужахидтен да келген. Айткын, кабарлагын деп. Себеби Аллах Таалам ага буйрук берди. Ал кестен кийин эмне болот? Яума идин ястурун насу аштата. Эсеп кысап адамдар үйүлгөндө ар кеми топ-топ болуп, абалына жараша, сооп амалдары менен келишет. Түрлүү болуп, бирөөнүкү көп, бирөөнүкү аз, бирөөнүкү мындай. Кандай абалда бул дүйнөдө сооп жыйнады, кандай жерде ошосу менен келет Кудайдын алдында. Яума идин ястурун насу аштата лиурау а'малахум. Деп ар ким амалына жараша, деңгээлине жараша, бул дүйнөдө жүргөн топ-топ жүргөн абалына жараша, топ-топ болуп турат дейт. Лиурау а'малахум, ошол амалдарына жазасын алыш үчүн. Бул дүйнөдөгү же жакшылык болсо жакшылык, жамандык болсо жамандык. Субханалла, бул сүрө кыска болгон менен адамга катуу эскертип бар. Ушул кыямат кайымдын абалын Алла Таалам алдыңкы абалында сүрөттөлүшү, ал күндөгү өтө коркунуч абал, адамдын кандай амал болсо ошондой амал менен келгенин жазаланышы, топтолушу, амалдарын өздөрүнө көрүнүшү, жана Адам алейхиссаламдан кыямат кайымга чейинки адамдардын жер бетинде өлөр кире берген да, ошо өлүктөрдүн, кендердин баардыгы өйдөгө чыгышы,
жерлердин көбөгө өтүшү, акыры бар адамдын өзүнүн колу, көзү, мурду, денеси күбөлүккө өтөт. Сүйлөйт Алла Таалам ушундай кылып, жер кабарлагандай эле. Андан кийин Алла Таалам айтат, кимде ким кымындай да жакшылык кылган болсо, аны да көрөт. Кимде ким кыпындай дейби, жемне дейт. Да кичинекей жамандык амал болсо да аны да көрөт дейт. Бул нерсе эмнени билдирет? Адам эч убакта сооп ишке жеңил карабаш керек. Ошон үчүн өзүңөрдү тозоктон жана курманын жарымы менен болсо да сактагыла дейт. Сооп иштем, ушу менен кирмек белем, ушу сооп жазылмак беле дебеш керек. Ар бир кичинекей сооп амал болсо да ошого кайдыгер карабай, жеңил карабай адам кыла берсе, ошонун жакшылыгын көрөт акырет. Адам ушинтип курuyт, соопко жеңил карагандыктан акыры барып күнөөгө да жеңил карайт. Мына ошондой эле күнөөгө адам бет алганда ушул аятты эстеш керек. Кыпындай дагы жамандык кылган болсо, анын дагы үзүрүн көрөт. Анын дагы натыйжасын көрөт. Жана чаңдын кичинекей болот го, ошондой амалды айтат да. Сооп жыйноодо жана күнөөдөн алыс болууда адам жеңил карап, ага кайдыгер болуп, эске албоодон сактоо. Көп деген хадистер келген. Адамдын аз болсо дагы башка адамга жакшылык кыла албасаң дагы, колуң менен акчалай жардам бере албасаң да, жүзүңдө болгон жылмаюу, учурашууң, жумшак мамилең, жакшы сөзүңдү аяба, бул дагы садака экен. Жүрөктө кек сактабаш. Алхамдулилла, сооптун жыйноо жолу көп. Акчам жок десе, ага да тил менен бош отурбай зикир кылууда канча деген сооптор жыйнап койсок болот. Мына ушул күнгө барганда адам өкүнүп калат да. Аттиңа эмнеге кылбадым депчи. Себеби көрөт да, болгон амалын көрөт, өкүнөт адам. Себеби яумаидин тухаддису ахбараха. Бүт кабарын берет. Ла тахкиранна минал ма'руфи шай'ан деген ошол. Силер эч качан жакшылык ишти мындай жеңил санабагыла. Көзгө илбей койбогула деп атат пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ошол ниетиңе жараша. Кээде адам сооп ишти кылат, бирок маани бербейт, ал барып адатка айланып калышы мүмкүн. Же аны сооп экен, акырет үчүн экенин деле унутуп коет да. Башка бир кызыкчылык деле көздөп калат. Ошон үчүн кээ бир асарларда бар, кээде ниет адамдын ниети кичинекей амалды чоң кылат. Ал эми кээде ниет чоң амалды кичинекей кылып салат, ниетиңе жараша. Аллах Тааланын алдында жакшылыкка жетейин. Бул аяттын акыркы эки аяттын дайыми адам окуган сайын, намаздарды окуган сайын эстеш керек. Кыпындай сооп болсо да жакшылыгын көрөт экен, мындай күнөө иш болсо дагы анын натыйжасын көрөт экен. Элестетиңиздер, ошонун артынан жана эки рекет намаз окуу, зикирлерди кылуу, намаздарды убагында окуу кандай улуу сооптор бул. Көп масаларда аялдарга кайрылып айтканы пайгамбар алейхиссалату вассалам, керек болсо ушу садаканы ушундай жеңил карабагыла, сурап келген адамга жанагы койдун шыйрагы бар го, мына биз кой сойгондо жана шыйрак калып калат го, куюп калат, желбейт деле. Күйүп калган ошо шыйракты болсо деле бергиле дейт. Күйүп жегиңе жарабай калса деле, эч нерсең жок болсо, жок деген ошондо болсо да, тамак кылсаң суусун көбүрөөк кыл, шорпо кылып, кошунага бир бөлүң берип, ушунун баары эмнеге чакырат? Бардыгы сооп ишке жеңил караба. Курманын жарымын болсо да берип, тозоктон өзүңөр сактагыла. Бардыгы эмнеге далалат? Сооп ишке жеңил караба деген. Ушул сооп ишке жеңил карагандыктан келип адамга балелер келет. Соопко умтулбайт, жакшылыкка, жамандыктан да тыйылбайт. Себеби белгилүү сооп иш адамды эмнеге жетелейт? Соопко жетелейт. Бир сооп иш кылсаң, дагы сооп ишти кылгың келе берет. Ушундай адам напис. Эгер бир күнөө ишти кылсаң, ал күнөө иш башка да күнөө иштерге жетелей берет. Ошон үчүн бирөөдөн бир күнөө ишти көрсөңөр, билгиле анын дагы эже сиңдилери, ага инилери бар дейт күнөөнүн да. Сооп да ошондой. Жакшылык адамды жакшылыкка жетелейт, жамандык адамды жамандыкка жетелеп кетет. Бирин-бири коштоп. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Айрым сахабалар, табииндер окуганда илач экен аятты. Бирок албетте биякта күнөө кылып адам тоо кылып кетсе, жакшылык иштер, сооп иштер күнөөлөрдү эмне кылат? Жууп салат. Жакшылык иштер күнөөлөрдү жокко чыгарат. Адам тоо кылып, Аллах Таалам кайрылып, жакшылыкта жүргөн болсо, күнөөлөрдү жок кылат. Адам үмүтүн үзүп, күнөөлөрдүн баардыгына жооп бере турбаймы деп, кээде адам чөгүп да кетет. Таштап салбаш шайтан азгырланыш деп, сен оңолбойсуң, сен куткарылбайсың, сен ийгиликке жетпейсиң деп отуруп, адам артка да кетип калышы мүмкүн. Дайыма эстеп жүрүш керек, жакшылык иштер күнөөлөрдү жоет. Жана күнөөлөргө адам канча үйүлүп калса да, Алла Тааламдын райымы, мээрими чоң. Алла Таалам кечиримдүү, кечирип коет тообо кылуу менен. Канча күнөө кылса да адам үмүтүн үзбөш керек. Ошондой аяттарды окуса дагы Алланын райымын, мээримин эстеп жүрүш керек.
жана ошондой эле Аллахтын ырайым мээримин эстеп үмүтүн үзбөйм деп сооп иштерге да жеңил карабаш керек. Кээ бирлер эмне, главный жүрөк таза болсун, Аллах таалам кечиримдүү деп коюп, көптөгөн сооп иштерди кылбай, күнөө иштерден арылбай жүрүп өтүп кеткендер канча. Пайдалардан дагы ушу сооп амалдар кыяматка айында тараза бар экендиги, ал күндө ушу сооптор менен күнөөлөрдүн таразаланышы, бул дагы адамдын сообу көп болсо жакшылыкка жетери, күнөөсү көп болсо зыянга учурашы, сооптор тартыла турганын берде кабар берилет. Эң негизги бизге пайда сооп амалга кош көңүл кылбастан, олуттуу карап күнөөгө да, мунун артынан кечиримге, ырайымга таянып, күнөө иштерге да малынып тоо кылбастан кете берге турган болсо, мунун да балеси чоң. Себеби күнөө иш адамды ныксыроого, жалкоолукка, боштукка, кайдыгерликке алып барат. Жакшылыкка алып барбайт. Күнөө иш акыры бар адамды капырга алып барат. Ошон үчүн дайыма Куранда байкасаңыздар, Аллахтын ырайымы келгенде азапты да айтат, Аллахтын ачуусун да айтат, карын да айтат. Сооп келгенде күнөөнү да айтат, бейиш келгенде тозокту да айтат. Үмүт менен коркууну тең алып жүр дегендей. Коркуп үмүтүңдү өчүрүп салба, шайтандын торуна түшүп кетесиң. Ошондой эле үмүтүңдү Аллах тааламга байлап, Аллах ырайымдуу деп отуруп, жүрөк таза болсо болду деп амалдар таштап салба. Коркуу менен үмүт жана чымчыктын эки канатындай тең салмактуулукта алып жүрүш керек. Ошондо жакшылыкты көрүп умтуласың, жеңил карабайсың, жамандыкты көрүп, күнөө ишти көрүп таштайсың.